Кашкалдак. Эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Ак ниетке келгем, сен кимиси болосуң? Сен менин үйүмө келип алып. Сен кимиси болосуң дейсиң го? Меникенин туура эмес го дейм. Эй, баса. Баягы маселени кандай чечели? Ушул жерден чечелиби же? Эмне болуп атасыз, байке? Ак ниет, сен бар үйгө кирчи. Максат, сен үйүңө бара берчи, дагы жолугабыз. Кашкалдак. Мындан кийин сен ак ниеттин жанынан көрбөйүн. Уктуңбу? Уктуңбу? Болдуңузчу да эмне болуп атасыз? Сен менен шашпай сүйлөшө алам. Ай, эмне болуп атасыңар? Друзья, сегодня на моем YouTube-канале смотрите 5-ю серию сериала «Тоннель Дэнда». Самая главная мысль, что я хотел бы сказать перед фильмом, это человек должен позаботиться о себе. Если бы все наши граждане могли бы в первую очередь позаботиться о себе, и тогда было бы больше пользы и для родителей, и для семьи, и для своей жены или мужа. Но если у вас есть возможность помогать еще другим, но это наивысшее благо, наивысшая ценность. Поэтому смотрите 5-ю серию, получайте удовольствие, приятного просмотра. Учурда кырдаалды. Өлкөдөгү абалды көрүп атасыздар. Элдин баары кыйналып атат. Бул учур мени да ойлонт. Ушундан улам сиздерге ишенип, элиме бир пайдамды тийгизейин деп ушул шайлоого аттанып атам. Мына жакында эле биздин команда чет өлкөлөргө барып, өнөктөштөр менен сүйлөшүп, муктаж болгон адамдарга болгон дары-дармектерди алып келип беришти. Керек болсо, табылбай жаткан Клексан дарысын таап, элге тарап бердик. Эми бул көйгөй бир эле чети деп ойлойм. Кудай буйруса, шайлоодон өтүп калсам, биздин айылда кандай көйгөй бар экенин мен жакшы билем. Жана көп маселени чечет элем. Башында баары эле ушинтип айтышат балам. Анан эле жоголуп кетишет. Сен антпегин, макулбу? Антпейбиз эже. Биз айыл үчүн иштейбиз. Рахмат колдооңуздарга. Анда буйруса, шайлоого даярдык көрө баштайлы. Тура, ак жол. Рахмат, кызым. Иштим. Апа, эсиңиздеби? Мен кичинекей кезимде атаң ичин ичип кой деп эле берип этчилеңер го. Аны ичип алып тоюп калчумун. Ошондо эмне деген турасың? Мен үчүн бир чыны чай ичип койбойсузбу? Көрдүңбү? Балага кандай мамиле кылсаң, кайрылып келет деген чын турбу. Кана, куй чайыңды. Апей, ботом. Мага деле чалып койбойт белеңер. Апей, эмне болуп кетти? Чай ичип атабыз деп чалып койбойт белеңер. Мен үйдөн ичип албадым. Аны билгенде бияктан ичмекмин. Отур эми, дарынбай, чай ич. Ушактабай жүрүп турсуң, тамак ичилип бүтөлекте келип калдың. Ай, мен бирок тоюп алдым эле аябай. Ичи. Мейлем кичине ичейин, э? Бисмилла. Аябай даамдуу болуптур, я. Ким жасады эле? Я. Тамаша. Медиктерге де өзүм жасабадым беле. Бирөөңөр мактайт го десем эчкиңер унчукпайсыңар да, я. Ой, ботом үйдөн тамак ичип келдим, курсагым токтоп атпадың беле? Эже. Менин күйөөм менден эмне кетип калганын билбейсизби? Неге? Ал курагырчы. Конкуренцияны көтөрө албай койду да. Ал 1 дишсе мен 3 дишчимин. Ал 7 саат уктаса мен 12 саат уктачумун. Ай, коянда бата кылып туралы, эже. Келиңиз. О, мин. О, Кудай, оору сыркоодон аман кыла көр, ооругандар сакайып кетсин. Ушу Максатым аябай кыйналып кетти. Максатыма бир жакшынакай бир колукту бере көр. О, Кудай. Айтканың келсин. Амин. Саламатсыздарбы? Апей, мына.
Менин батам бат эле действует, я. Кандайсыздар? Кичине эрте келип алыптыр, апа жакшы болуп калдыңызбы? Жакшы эле, анан келе кой, кел. Ай, эже. Мен сизден бирдеме сурайын дедим эле. Жүрсөңүз? Кой, мен де барайын. О, мен. Чечесиңби? Жок, азыр эле чоң. Кел. Мен сага жакшы көргөн шоколадыңды алып келгем. Буюрса жакшы болуп калыптырсыз. Дагы жакшы. Эгер кыйналып баратсам сага телефон чалып турам. Эми Кудайга шүгүр баары эле жакшы боло башташты окшойт. Буюрса ооба. Жакшы. Мейли, мен жылай берейин. Рахмат сага, Акниет. Мен сага ыраазымын, алтыным. Бактылуу бол. Рахмат. Жакшы туруңуз. Жигиттер, силердин чоң жардамыңар керек. Билесиңер, мен депутаттыкка аттанып атам. Ар бириңер өз айылдарыңарда авторитетсиңер. Эл силерге ишенет, айрыкча жаштар силерди угат дегендей. Кыскасы, мага көп кол чогулуш керек. Дамир, сенин движенияларыңды билебиз. Канча жолу обещать этип аткарбай койдуң. Билесиң да, өткөн кылган иштериңди. Жигиттер, ал теманы козгоп эле коелу. Досум, ачык эле сүйлөшпөйлүбү? Эми биз бул жерде жүгөр кайтырып аткан жокпуз да. Канча төлөсөң, ошончо чуркайбыз. Тияка өтүп кала турган болсоң, биздин маселелерди билесиң. Өзүң чечип бересиң да, туурабы? Лучше сумманы конкретно чечип алалы. Сумма жагынан ыраазы кылам, жигиттер. Плюс үстүнө кошуп төлөп берем. Ар бир добуш берген адамга. Ар бириңер өз районуңарды жакшылап карап бергиле. Кече кылганыңыз туурабы? Мен мага унутуп эле койчу болду. Анын эмнеге каалап салдыңыз? Акубай. Болду. Же мен сөзүмдү укпай калгансың. Эми айта бериңизчи, байке. Анын Дамир деген дос экөө мени жаман кылып кетишкен. Ошондо кандайча? Болду, Акубай. Ондан кийин волонтерлугун жыйыштырасың дагы, үйдө отурасың. Эмнеге? Акубай. Үйдө отурасың дейм. Үйдө отура албайм мен, иштешим керек. Сен менин сөзүмдү укпай калгансыңбы? Мен сенин агаңмынбы же киммин? Ушунча жылдан бери атам ордун ээлеп келем го. Сени баккан да мен, караган да мен. Эми байке азыр элдер ооруп, медиктер жетишпей атса мен үйдө жата алмак белем. Көрүп атам. Мен деле ойноп жүргөн жерим жок. Мен деле жардам берип атам элге. Байке, ачык айтыңызчы. Максат экөөңөрдүн ортоңордо эмне маселе бар? Анан сиз азыр кайсы жардам жөнүндө айтып атасыз?
жанагы Максат деген балаңдын Дамир деген досу бар. Ошол Дамир жана гуман жардамга келип аткан дары дармектерди сатмакчы болуп, клиенттерди издеп атканда бизге маалымат келип түшкөн. Анан Биз склад эртерээк таптык дагы, дарыларды элге тарап берип салдык. Отам. Биринчиден кандайсың? Жакшы. Кандай болгон күндө да экөөбүз как-никак доспуз. Жакшылап учурашып алабы? Мен негизи урушканы келген жок. Болгону көп ката менден кетип аттыр. Кечирим сурайын деп эле келгем. Кечирип кой мени. Сен да мени кечир. Маке. Экөөбүз мурдагыдай жаш боло эмеспиз. Алло, отам. Алло, саламатсызбы? Бул Максат болду экен? Саламатсызбы? Бул ким болду экен? Биз телеканалдан чалып жаттык элек. Сиздин элге кылган жардамыңыздарды көрдүк. Ошол тема боюнча жебатка чакыралы дедик элек. Макул. Түз эфири качан канчада болот? Дагы конокторуңуздар барбы? Ал жерде эл өкүлдөрү болмокчу. Эгерде макул болсоңуз, бүгүн саат 16:00 сиздерди күтөбүз. Жарайт. Буйруса келип калам. Макул, анда сүйлөштүк. Рахмат. Дамир, шашылыш жумуш чыгып калды. Ана шашпай сүйлөшөлү. Сүйлөшүүгө көп сөз бар. Макул. Неге Дамирдин өзүн кармаган жоксуңар? Андайлар бат эле ортого тааныштарды салып чыгып кетет. Дарыларды болсо баары сатып салышмак. Андан көрөк волонтерлорго дарылар тапшырдык. Муктаждарга жардам бердик. Ошондо дарыларды сиз урдаган болуп калып атасызбы? Жок. Эми бул уурунукун урдаган бул уурулукка жатпайт. Мен болгону дарыларды сурабай алдым дагы даректерине тапшырып бердим. Ушундай туура болот го дедим. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдеги кезектеги маегибизди улантмакчыбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кырдаал кандай? Өз алдынча көз каранды сүзүлгөн жаштардын, волонтерлордун ою кандай? Талкуу уланууда. Эгерде сиздерде дагы суроо сунуштар боло турган болсо, экрандагы телефон номерлерге байланышып өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Анда эмесе Максат мырза, сөз сизде. Рахмат. Мен жана өз оюмду толугу менен айта албагалым эле. Уланта кетейин. Эмнеге өлкөбүздө пандемия күчөп турган кезде сиздер каникулга чыгып кеттиңиздер? Кырдаал курч болуп, эл кыйналып атканда, айлыгыңарды алып алып кетип калдыңар. Бул эл өкүлдөрү үчүн уят эле иш болуп калды. Буга эмне дейсиздер? Эми мындай да, мындай оор кырдаалга биздин эс алуубуз, каникулубуз туш келип калаарына биз күнөө эмеспиз да. Туурабы? Ал эми биздин эл болсо ушундай жактарды көрөт дагы, биздин жакшылыктарыбызды көмүскөгө калтырып атпайбы? Талай Ризбекович, мен сизден башкача жооп күтүп аткам. Неге бөлөк мамлекеттерде пандемия күчөп пик болуп турганда сиздер дары-дармектерди даярдап койгон жоксуздар? Улам интервью берип аттыңыздар. Даярбыз деп. Эмнеңер даяр болчу? Койкалардын баардыгын бизге окшогон волонтерлор ачтык. Бул мейли медицина жагы дейли. Бул абалдан буйруса өтүп кетсек. Силерде айыл чарба, билим берүү, маданият тармактары боюнча даярдалган программаңыздар барбы? Бул суроолорго мен толуктап жооп берип кетейин. Пандемия учурунда биз баарыбыз чогуу иштедик. Аткара турган күч мына биз тарапта болгон. Жалаң эле волонтерлор баардык маселени чечип салды деген бул туура эмес. Сиз мындан алыс болуңуз. Туура.
силердин да салымыңар бар. Бирок мамлекет баардык ишти өз көзөмөлүнө алды. Ал сиздердин аткара турган милдет. Аны кылбаганда эмне кыласыздар? Максат мырза, мына элестетиңизчи. Алакандай Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндөгү мен деген мамлекеттер, Америка, Испания, Италия, Кытай, мына ошолор ушундай пандемия учурунда өздөрүнүн алапайын таппай калышты. Мына ушул кырдаалдан чыгуунун жолдору изделүүдө азыр. Бирок али таап элек деңизчи. Бирок ошонсо дагы аракетин жумшап жатышат. Биз жеңебиз акыры. Ушундай оор кырдаалда конфликт кылуунун кереги барбы? Жок, урматтуу Талай Рызбекович, эми мени жакшылап угуп турсаңыз. Максат мырза, кечиресиз, бизде кыскача жардамалык тынугу бар экен, эфирибизди андан кийин улатмакчыбыз. Биздин бүгүнкү эфирибиздин темасы COVID-19 жана саясат. Дамир, эмне кылатасың? Баары жакшы элеби? Гел мага колун койпочу. Бул эмне? Шайлоогобу? Ой, эми кое бербейсиң берип аткам. Болчу. Дамир, кайра качан келесиң? Биздин волонтердук штаб акыркы 2 жума ичинде канчалаган адам өмүрүн сактап калганга жетишти. Анткени элибиз кыйналып турганда биз үйдө жөн жата алган жокпуз. Катарыбызда 150ден ашык адам эмгектенип, өз эрки менен жардам берип келишет. Карагылачы, 2020-жылы дарыланыш үчүн чет өлкөгө барабыз. Аппараттарын жетишпегендигин эми билдик. Билим бериш системасын эми өзүңөр билип атасыңар да. Жакшы жаңы система менен окуш үчүн, билим алыш үчүн кымбат баалуу контракт төлөйбүз. Биздин кыялдарыбыз жалпы жаштарга ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр түзсөк, жаш үй-бүлөлөргө каралган программалар иштеп баштаса, чет жакта жүргөн мигранттарыбыз мекенибизге кайтып келсе, ушул биздин жаштардын чоң кыялы. Рахмат. Кел Назира. Кандайсың? Жакшы, өзүң кандай ден соолукта? Жакшы. Бүгүн кандай суроолоруң бар? Суроолор көп. Бүгүн баарын берип салсам, эртең менен берип? Эми аял зат жөнүндө сөз түгөнбөйт да. Сурай бер. Биринчи соода кыла алалы? Эми уялбай эле баштай берсең. Аялга жагыш үчүн 5 кадам дейт го. 100 кадам кылса деле аздык кылса керек аялга. Неме? Бул жакта жазылып турат го, атыр жыттанып туруш керек деп. Эми элестет. Алдыңан аябай сулуу кыз келетсе эле. Анан жаныңа келгенде башкача жыттанып калса, жагабы эле? Ошондо кыздарга жагат турган атырлар бар да? Бар. Французский бар. Итальянский бар. Анын баарын жанагы чоң магазиндерге барсаң эле тандап беришет. Рахмат кеңешиңе. Эмне аласың? 2 килограмм картошка. Анан болду го дейм. Калгандарын баары эле бар. Кызың кандай жүрөт, жакшыбы? Жакшы. Болду, ошончо жетесиз. Канча берем? Бүгүнкү сенин кеңешиң үчүн. Чоң рахмат анда. Эртеңден суроолорду даярдап кой, Назира. Көйнөгүң сонун жарашат экен. Рахмат. Үйрөнүп калгансың го. Эртең атыр жыттанып калат турбайсыңбы? Жакшылар. Мындай кырдаалда өзүңөр жакшылап карагыла. Жаныңарда антисептик, сиз болсун, маска болсун. Сак болууга. Кандайсыңар? Бара бергиле. Иштер кандай болот? Не болду сага? Нет. Өткөндө күнү туура эмес түшүнүп калдым окшойт. Ал менин эски таанышым. Бир мектепте да окуганбыз.
Бул белекти апам сага берип эле. Апам сага аябай ыраазы. Ушундай кыйын күндөрдө биз менен чогуу болуп, апамды карап койгонуңа мен да ыраазымын. Рахмат. Анда салам айтып коюңуз. Могу Instagram деген нерсе аябай жаман нерсе экен ай. Убактыңдын баары эле ушакка кетет экен. Неге? Ой, ар кимдин жашоосун карап отуруп эле кантип убактын өткөнүн билбей калат экенсиң. Ким эмне жеп атат, ким эмне кийип атат, ким каякка барып атат. Ушунун баарын эле карап отурмай соксоюп. Сен муну каяктан үйрөнүп алдың? Ой, тиги жанагы Максаттын тааныш кызычы, Камила деген ошол үйрөттү ошол. Эже, ошо Камиланын колунан деги эле телефон түшпөйт экен ай. Тияка барса эле тартып аткан, бияка барса эле тартып аткан, уктап атса эле тартып аткан ай. Шумдук экен алгысы менен. Эми ошондон бир нерсе өзгөрүп кетеби? Ай, эже аз. Келсеңиз, келиңиз кана. Кана мага жакын отуруңуз. Мен деле тартып жүктөп коеюн историяма. Күлбөйсүзбү? Элдер деле көрсүн, Азыр көрөсүз. Мына, кетти. Максат акем чалат эт. Алло? Жакшы. Ооба, азыр бышайын деп калды. Ай, Максат! Мен историямдан көрүп чалып атасыңбы я? Ай, не могу. Ай, мен историямды көрүп турайын. Ай, деги эле шумдуксуң сен. Көрүп атышат историямды. Куса качкап экен. Келип тамак же дебейсиң? Ооба, азыр келем деди. Канча киши көрүп турган, Кечке телефон карабай. Мейли, анан. Иччи чайыңды. Чай ичели. Ай, Назик. Мен өссүңнүн кружкама куюп бербейт белең. Мейли, иче берейин. Конфет менен жечи. Максат, bir minutка. Алырбекович. Эфирде айтылган сөздөрүм кат түйүп калса кечирип коюңуз. Бирок сөзүмдү кайта артка албайм. Мен ал жөнүндө эмес. Сен жана туура эле сөздөрдү айттың. Мен сага сунушум бар. Сен мага кеңешчи болбойсуңбу? Сен жаш, акылдуу, билимдүү жигит экенсиң. А мага сага окшогон прогрессивдүү жаштар керек. Биз билебиз да сиздерди. Биз менен иштейбиз деп коюп эле өз ишиңерди кыла бересиздер да. Мен депутаттыкка баратам. Ал жака ушу өзүңө окшогон жаштардын көз карашы менен барсамбы дейм. Колдон келсе мен барыңарга жардам бергим келет. Таларбекович, мен саясаттан алыспын. Ар бир адам өз ишин кылыш керек го дейм. Мына ошон үчүн сен элиңе керексиң. Бүгүнкү күндө жашы деле, карысы деле баары эле депутаттыкка, бийлик үчүн, өзүнүн бизнесин коргоо үчүн, урдоо үчүн баратышат. А силер жаштар мамлекетти өстүрөбүз дейсиңер. Бирок ушу кичинекей кадам менен мамлекетти өнүктүрүүгө болобу? Же фундаменталдуу туура мыйзамдарды кабыл алып өзгөртсө болобу? Кыйнабайм. Мына менин визиткам. Ойлонуп көр. Мама считала, что мне нужно было пойти учиться на фармацевта, потому что ей нравилось. Работа у тебя очень хорошая будет. Папа считал, что мне нужно идти учиться на экономиста. Куня уктап калдыбы? Уктаган жана эле. Кел. Кандай болду даярдыктарың? Жакшы эле, майда чүйдө эле деле болбосо. Баса. Жана Максат чалыптыр. Сага чалса албай койгонсуңбу? Жумушта дегем? Ошол Сингапурдан келгенден бери чакыра элекпиз үйгө. Эмне кыласың аны чакырып? Досуң да? Ооба, досум. Ал жөнүндө кеп кылбай эле коелучу. Мен жөн эле жөн. Болдучу. Айылда волонтерлук
кылып атыптыр, жакшы иштер жасап атыптыр, мактап атышат, ошону эле. Сен эмне? Бир айткан токтоло калдың, сен угасың дейсиңби? Мақсат, келіп қалдың. Чалсам албағаныңан келе берейін дедім. Жана сөзіңді бөліп кетіп қалғаным біле. Срочно алып қалды. Еш нәрсе емес. Айтайын дегенім, мені қолдап беріп қой. Шайлоға аттанайын деген пландарым бар болчу. Ошону эле айтайын дегем. Элге деген гумпумучту сатып жүрген адам. Билге келе турган болсо, мамлекеттин жеткенчеги ошого дейм. Досым аябай өзгөрүп турсуң. Мурдакы Дамир деген жок. Назира? Бул эмне кылганың? Скорого чалдыңбы? Бирөөнүн үй бүлөсүнөн сен эмне ишиң бар? Сен келчи, Дамир. Назира, азыр чыксаң мен сени экинчи көргөнүм. Сен деген адам бийликке келе турган болсо, мамлекеттен эле эмес, улуттун да ураганы. Бар кетчи Сингапурга. Билесиң, бизге каршы чыккандар эмне болор? Саламатсызбы, Талгат Эрбекович. Мен макулмун.